Önünüze gelin ha. Ha, o devlete kar bakıyor. Salmaslar hurmatlı Kırgız elim. Men bu tacildiyetini düşmanıma da kalabay dilim. Antkeni men bugün 3 gün bolada, 3 gün burun. 3 günden beri temperaturam düşpey. Kıynalып özümü urudum. Biraz bolsa da korup aybay kıynaldım. Köçe günü volontör, oşto volontör ballar gelip, bir tuğanım kılbagan jakşılıkты kılıp, uygo çey kislorodдорун көтөрүп келип, az kese 4-nji etajdan жонуна көтөрүp түшүп, мен өзүм аны билбейм. Аны кошуналарым баары айтышты. Мен ушу балдардан Алла разы болсун, эки дүйнө. Мен бул жаман элди душманыма да каалабайм. Анткени Кыргыз элим аман болсун, тынч болсун. Кыргыз элиме, негизи эле мусулман калкына мен бул нерсени жаман илдетти каалабайм. Душманыма да каалабайм. Анткени бул илдет өтө жаман илдет экен. Бир аз болсо да башымдан өткөрдүм. Ушул балдар бир тууганым кылбаган жакшылыкты кылышты магачы. Ушул балдар мени бир өмүрдөн, өлүмдөн сактап калышты. Акуштар ушуларга ошто иштеп жаткан волонтер жигиттерге Аллахым разы болсун. Эки дүйнө разы болсун. Бактылуу болсун, эч качан оорубасын. Сиздер дагы оорубаңыздар Кыргыз элим. Бүгүн бизге Москва шаарынан 15 кесипкөй врачтарыбыз, мигрант врачтарыбыз ошол Москвада 10-15 жылдан бери иштеп жүргөн, ушул коронавирус илдетине күрөшүүдөгү жакшы биздин врачтар Москвадан бүгүн келип атышат. Врачтардын бүт чыгымдарын кайрымдуулук фонд өзүнө алып, жергиликтүү бийлик мэрия менен чогуу тосуп алып, бүгүн ушуларды жайгаштырып атабыз. Кудай кааласа биргеликте бардыгыбыз чогуу жеңебиз. Ассаламу алейкум урматтуу мекендештер. Адамзаттын баарын азапка салган коронавирус илдети биздин ыйык мекенибизге дагы жетти. Акыркы бир ай ичинде эң оор жарды баштан өткөрдүк. Көз алдыбызда эле адамдардын эсин жоготуп, кулап, медициналык жардам алууга жүздөгөн кезектер тизилди. Тем жетпей кыйналгандарды жакындардын колунда жоготкондорду көрдүк. Мындай кайгылуу кезеңде четте карап чыдап тура алган жокпуз. Кислород жабдыктары элге зарыл болуп турду. Ошол кыйынчылык каптаган алгачкы күндөрү Исмаил Матраимов фонду стационарларды ачып, элдин кызматына кам көрүп жатты. Фонддун алдында ыктыярчы жигиттер биз дагы кызмат кылууну туура көрүп, кислород жабдыгына муктаж адамдарга барып, акысыз аппараттарды коюп берип жаттык. Биз тынчтыкта, бейпил жашоодо өскөн муун болсок дагы, бат эле согуштагыдай абалга туш келдик. Эл башына иш түшкөндө эр азаматтар кызмат кылат деген тарбияны алып чоңойгонбуз. Намыскөй элдин саламаттыгы үчүн кайдыгер эмес жигиттер бизге волонтер болуп келип, түнү-күнү кызмат кылып жатышат. Алар коркунуч бар жерлерге барып, өз өмүрүн тобокелге салуу менен башкалардын өмүрү үчүн күрөшүүдө. Биз вирустун кесепети жоюлмайынча элдин кызматында болобуз.